Пакистанда Мухаммед пайгамбарды келекелеген христиан аялдын иши каралууда. Ал өлүм жазасына тартылышы мүмкүн, бул туурасында Регнум басылмасы жазып чыкты. Панджаб провинциясынын жашоочусу христиан динин тутунган Азия бибиге 2009-жылы Пакистандын кылмыш жаза кодексинин 295-беренеси динди мазактоо менен кылмыш иши ачылган. Ошондон бери аял түрмөдө. Индиялык Jagran газетасы билдиргендей, Азия бибинин күйөөсү соттун кечиримдүүлүгүнө үмүт артып, өлүм жазасына өкүм кылынган аялдын ишин кайра карап чыгуу өтүнүчүн жолдогон. Бул Азия бибинин ишине көңүл кош карабагандардан түшкөн биринчи арыз эмес. Буга чейин Франциянын мурунку президенти Николя Саркози аялга Франциядан саясий башпаанник берерин убадалаган. 2014-жылы Москвада патриархи Кирилл Пакистандын ал кездеги президенти Мамнул Хусейнге аялды күнөөсүн кечирүү өтүнүчүн жолдогон. Азия бибинин иши Пакистанда коомдук резонанс жаратуу деп жазат Апрель. Булак Назар Ньюс.